Өзүңөргө белгилүү болгондой, мына учурда Түркия мамлекетиндеги катуу жер титүүлөрдүн кесепетинен бүгүнкү күндө ошо 14 миңден ашык адам каза болуп отурат. Бул каза болгондордун саны күндөн күнгө өсүүдө. Ошого байланыштуу бизге ошо кошумча тапшырма түшүп атат. Ошодоки Түркия мамлекетинин афат куткаруу уюму дагы бизге ошол кошумчада күч болсо профессионалдуу куткаруучулардан жардам керек деп суранып атышат. Ошого байланыштуу биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен кошумчада 100 куткаруучуну жерине жеткирүү боюнча жана ошондой эле куткаруу издөө иштерин аткарууга даярдап жатабыз. Учурда ошол 2 учак менен сүйлөшүп даярдалды. Андан тышкары биз ошолоки биздин президентибиздин тапшырмасы менен Түркия мамлекетине кошумча гуманитардык жардам катары ошо боз үйлөрдү дагы алып кетүү мерчемделди. Учурда ошолоки камдоо, даярдоо иштери жүрүп жатат. Биздин куткаруучуларыбыз ошолоки түштүктөгү дагы куткаруучуларды биз азыр бияка тартып атабыз. Ошондой эле кошумча каражаттар ошо биздин Тала госпиталыбыз бар. Тала госпиталы даярдалып атат. Андан тышкары дагы кошумча ошо жеринде кандай кыйынчылыктар болду. Бүгүнкү күндө бизге берген маалыматтар боюнча ошо кошумча жанагы сементтерди буза турган, сементтерди көтөрө турган ушундай шаймандар керек болуп атат. Ошо шаймандар жетишпей атат. Анын баарын тең биз азыр уже топ даярдап койдук. Ушу планга ылайык ошол эки дем алыш күнү, ушул дем алыш күнү ошо учуп кетүү мерчемделди. Боз үйлөр атайын ошол эки жеке башкы аскер болбашчыбыз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен даярдалды. 120 жылууланган атайын боз үйлөр. Ал боз үйлөрдүн бардыгын тең биз Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү адистерин даярдадык. Группабыз бар. Ошолорду тигип, жайгаштырып, ар тараптуу камсыз кылуу иштерин жеринде жүргүзүү максатында. Биз кошумча ошол эки дары дармектерди дагы алып атабыз. Андан тышкары куткаруучулардын арасында врачтар бар, фельдшерлер бар, психологдор бар. Андан тышкары биз саламаттык сактоо министрлигинен ошол эки биздин Тала госпиталын кошумча деп 6 адисти сурадык. Бул травматолог, хирургдар жеринде ошол эки Тала шартында тастыккан ошол эки дарыгерлерди кошо алып кетип атабыз.